Саламатсыздарбы достор. Нурел Султанов подкаст каналында кезектеги маегибизди баштаар алдында турабыз. Бүгүн өзгөчө дем менен, жеңиштин деми менен, бир толкуп башкача сезимдер менен ушул жердебиз. Себеби дегенде, өзүңүздөр билгендей эле, Ысык көлдө өткөн Нооруз турниринде биринчи лиганын чемпиону болгон бул Бийиктик командасы жана ошондой эле дал ушул команданын капитаны Асхат Алишеров бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум, Асхат. Кош келипсиз биздин студияга. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Маналар жакшы. Чемпиондук дух менен, негизи башка жактардын баары тең карасак чемпиондордун баарын бир өзгөчө тосуп алып, сиздерде дагы ушу чемпион болгондон кийин жакшы сезимдер болду. Ооба, бизде дагы буюрса жакшы кылып атабыз. Бизде дагы тосуп ала тургандар буюрса ошто дайындалып атышат экен. Но келе айткан айдын башында тосуп ала турган болушту. Кече барып жолугчу кишилер менен жолугуп сүйлөшүп келгенбиз. Биринчи ошко бара турган болдук. Андан өзгөнгө аны ошентип ар ким кичи мекенине бара турган болду. Кичи мекенине тосуп алат экен. Негизи эле быйыл өзгөчө курам менен келдиңиздер. Бийиктик командасы мындай сенсация жаратты да. Бул курамды мындай текшерип көрүш үчүн максаттабы, таласта өткөн жаштар турниринен баштадыңар окшойт, Ооба, буну башынан эле ошо Көкбөрүнүн өнүгүшүнө бир аз салым кошолу деп жетекчилерибиз программа түзүп чыгышып, анан Ошто ойноп көрүштү, жаштардын чемпионаты кылып. Андан кийин ошол жерден составты түзүп, жарыялап, андан уже республикалык деңгээлге алып келишти. Ал жерден жакшы результаттар болду. Анан ошол менен Бийиктик командасына келип калышты жаштар. Биздин негизи биздин клуб бар да билесиз. Быйыл 3-жыл болуп атат. Ноорузда чыкканбыз башында. 1 жыл утулдук. 2-жыл утулдук. Быйыл буюрса результат бердик. Бийиктиктин тарыхына кайта турган болсок, мындай жанагы жылдыздуу курам дейбизби, бул 2025-жылы Ноорузга чыкканда аябай мындай жылдыздуу курам менен чыктыңар да, мынакей түштүктө жүргөн, ушул 5-5те жүргөн жигиттердин баарын чогултуп. Анан жанагы биринчи оюнуңар өттү, сборуңар өттү, баары эле жакшы болду да. Ошол жылы негизи мындай финансылыктагы жана контракт менен алгандар да балдар көбүрөөк болду окшойт. Ооба, ал жылы көп баланы эле контракт менен алдык. Ушунча чыкканга жараша бир результат кылалы, Оштун балдары биргели деп туруп чогулуп чыкканбыз. Арасынан контракт менен келгени болду. Эми көбүнчө контракт менен келишти. Анан мындай келип намыска тарткандар болду. Ошентип ойнодук. Ал жылы оюн болбой калды. 9-майда токтоп калды. Анан уже 31-августка балдар бир аз чачылып чыктык. Жакшы дайындана албадык. Анан бизди высший лигага кошуп койду. Жок, ошондой да болуп кетти. Анан эми чынында деңгээлибиз жеткен жок высший лиганын уровенине. Ал жактан уже утулдук. Анан кайра чогулдуңар. Анан ооба, кайра чогулуп жетекчилердин жүргүзгөн саясаты мага да туура келди. Анан сырттан да байкелер уже жаштар чемпионатка таласка баргандан кийин жаштар менен чыкпайсыңарбы деген сунуштарды да уктук. Анан мен деле айта алган жокмун, бирок ушундай деп айтышты мага. Анан уже келсек, бул жакта деле план ошондой экен. Анан чогулуп чыктык. Эми буюрса высший лига деп атабыз. Эми ал жакта азырынча эч нерсе дей албайбыз. Жаш балдар болгондугуна байланыштуу. Негизи быйыл жогорку лигада бул Намыс командасы да сенсация жаратты да. Анан Намыстын деле түптөлүп келгенин карай турган болсок, ушундай силерде эле келип атыптыр да. Анан буюрса 9-майда эле мындай бир кичинекей тоонун аркасындагыдай эле болуп турат да. Ушул 9-майга кандай бир нерселерди ойлонуштуруп, мындай машвара кылгандай болдуңарбы? 9-майга азырынча эч бир не кыла элекпиз. Бирок мындай сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Аттарды күчөтөлү деген. 1-2 бала алышыбыз мүмкүн. Анан могу биринен чогулабыз деп сүйлөшүлгөн. Эгер биринен чогулса уже наржан уже практически кимге эмне керек, может аттарды күчөтөбүз. Ага чейин ошо бирине чейин ойлоп турабыз азыр.
как каникулдагыдай эле балдар уже таркап кеткен. Буюрса бир аз эс алып үй бүлөсү менен бабана кайра келсе биринен уже нары жагын дагы баштайбыз. Асхат Алишеров тууралуу кеп кыла турган болсок, мындай биздин маалыматыбызга караганда, мындай Оштогу Аламан-Улакка караганда мындай 5-5ке көбүрөөк мындай басым жасайт экенсиз. Буга чейин өзүңүз дагы Кыргызстандын эң мыкты командаларынын бири болгон Достук командасына келип да оюн көргөзүпсүз. Өзүңүз тууралуу да бир эки ооз сөз сүйлөшпөлү. Биз башында Келечек командасынан чыкканбыз. Достукка чейин, 10 жыл болду ошондо. Негизи Көкбөргө ошо командага келип тартканыбызга 10 жыл болуптур да быйыл. 2016 Норузда чыкканбыз, Келечек болуп. Ал жакта жалаң жаштар болгонбуз. 10 жыл мурун 22 жашта болгонбуз да, мисалы. Анан жалаң ошо биз курактуу балдар. Ал жактан ойноп анан уже таштап койдум кайра кийин. Чет жакта жүрүп калдым. Кайтып келгенден кийин ошо Достукка сунуш болду. Ал жака бардым, бирок ойногон жокмун. Себеп? Мен башында 9 майга бардыкпы. Анан ошо 31 августта оюн болсо, ошого ойнойсуң деген да. Анан эми ойнобой калганыма деле нааразы болбойм. Тагдырымда Достукта ойношчу экен, ойногон жокмун. Анан 31-инде уже балдар Турцияга кетишти дагы. Бул жерде оюн болбой калды. Көчмөндөргө кетип, Высший лигага болбой калдылар, анан биринчи лигага болду. Ал жерде ошо сүйлөшүлгөнүбүздө башында эле ошо сен пока барып тура бер, составда жүрүп тура бер. Эми убактым деле бар болчу. Анан барып жүрдүм. Бир баласы келбей калып ордуна киресиң деди. Анан кайра мен айылга кетип келсем уже ал бала келиптир. Анан мен нааразы деле болгон жокмун. Тагдырымда жок экен, ойногон жокмун деле калдым. Кийин 31-инде алар ойнобой калды. Ошо менен калып калдык. Анан бул бийиктикти кандай болуп келип калдыңыз бул жака? Же болбосо ушул бийиктикти башынан бери келаткандардын бирисиз да? Бийиктиктин түптөлүшүнө эмне кылсак, бийиктик башынан ошо өзүбүз сүйлөшүлүп эле. Эми команданын аты жок болчу, аты кийин коюлду. Ушундай бир команда чыгайлы деген максатта ушул сөздөр башталганда, башында мен да болгонмун. Өзүбүздүн бул жактагы байкелерибиз менен ойноп, анан Келечектин балдары баарыңар эле бош келсиңер. Ушул жака чыгып бир жарымын силер түзсүңөр, Келечектин балдары. Эми азыр баарыбыз бош болчу ошол кезде. Жарымын биз түзөлү дагы хотя бы экинчи лигага чыгып ойнойлу. Анан эми условия баары болду. Аттарыбыз бар экен, сарайыбыз бар экен, колдоочу кишилер дагы бар экен. Алар менен чогуу болдук, ойнойлу деди. Анан кийин макул болдук. Башынан ошентип макул болуп, анан кийин ал кишилердин жарым ойноду, жарым ойногон жок. Силер ойногула, биз колдоо көргөзөлү деп, анан алар уже бардык жагынан камсыздады, ат жагынан, каражат жагынан. Анан чыгып ойноп утулдук анда. Ошондо капитан болгонмун, ошол бойдон эле. Ошондон бери капитан болуп калдыңыз, Башынан эле. Келечек деп калдык, ошо 6 балдар. Ушу кимдер келдиңер эле ушул Келечектен? Келечекте эле аябай күчтүү команда болгон да убагындачы. Ооба. Келечекте күчтүү команда болуп, жакшы эле ойноп жүргөнбүз. Бишкектин мэриянын кубогун утканбыз. Андан кийин экинчи, үчүнчү месте болуп жүрдүк. Келечектен Акжол келди, Кылычбол. Бииктик, Анан кийинки оюнда уже Жакшылык келди, Динмухамед келди. Ушуларыбыз келип ойноп кетишти. Негизи ушул бийиктик командасын мына башынан бери түптөөчүлөрүнүн бири экенсиз. Андан кийинки могу жаштарды алалы деп жанагылардын баары тең машвара кылып, кеңешип, могу жана эмеден кийин, турнирден кийин деп да. Буга деле өкүнбөсөңөр керек да. Себеби дегенде быйылкы мындай результат менен мындай жакшы болду да. Негизи эле бул 9 майга карата дагы мындай алмашуулар мындай составдын ичинде болобу же ушулар менен эле келесиңерби? Эми бул балдар жакшы көрсөткүч көргөзүштү. Буюрса 1-2 баланы алмаштырабыз деп турабыз азыр. Бирок точно ким кетет, ким калат белгисиз азыр. Эртең чогулсак анан алар дагы жагдайына карайт.
Биз да карайбыз. Эми высшая лига деген высшая лига. Ал жака бир мыкты эле балдар менен барсак деген ойдобуз. Ушундай результат берип келип анан эртең бир жагдайга түшүп калыштан баары эле ойлонуп атышат азыр. Ошого кеңешип туруп анан кийин эмне кылабыз деген ойдобуз. Негизи быйыл деле биринчи лигада оюндарыңар аябай кызыктуу өттү да. Бирок көпчүлүгү бул жанагы жылдыздуу курамдан куралган, арашанчылардан куралган командага аябай мындай эме кылды эле да, жан сүрөдү эле. Силердики дагы ошого ошолор менен оюндардын баарын көрүп, мындай тактика менен чыктыңарбы? Же ошол жерден болуп кеттиби, оюн жүрүп кеттиби? Ал оюнда эстесек, ошол жерден эле болду. Бир күн мурун негизи башында бир командаларга чыгып атканда сүйлөшүп, буну жабыш керек, буну жабыш керек. Эми бардык эле командаларда болуп жүргөн тактика да бул. Ошентип чыкканбыз. Анан кийин Арашанга келгенде бир күн мурун жакшы сүйлөшө албадык. Анан оюндун алдынан сарайдын жымбылдар форма жанатта минердин алдында сүйлөштүк, эми корккондо эмне. Булар деле бизге окшогон эле булакчылар, бизге окшогон аттар, биз минген аттарды минип атышат баары деле. Анан кийин бүгүн биз булардан корксок, эми жаш балдарга ушундай деп эмне кылдык да. Булардан корксок, эртең башка команда менен кантип ойнойбуз? Келе өзүбүздүн оюнду көргөзөлү. Болсо болду, болбосо жок. Деген айтып деп чыктык. Анан кийин жакшы оюн жүрүп кетти. Аягына чейин, Негизи эле башында мындай командалар менен ойноп атканда бир отрыв кылып аттыңар дагы, бирок мындай кайра кууп жетип алып аларчы ушундай болуп калып атат да. Бул неден улам ушундай болуп атты? Оюн негизи атаңдашка карап чыгат эмеспи? Анан тигилер күчтүү болсо, слабый команда деле күчтүү ойнойт да. Анан слабый болсо, күчтүү команда деле билесиз да, биринчи таймга чейин нөл менен чыгып жүрүшпөйбү. Анан биз деле башында же отрыв менен баштайбыз да, анан кийин биз гол салсак, тигилер деле салып коет. Кайра биз салабыз, кайра эле алар салып коет. Анан оюнду бир аз жайлаталы деп отуруп, анан кийин биздин ортонун аты жакшы алып берди. Ошого бир аз басым жасап коюп аттык аягында. Ортон менен, Анан жаш балдардан бир аз баяндай кылат экенсиң. Кандай болуп кетет депчи. До конца тура алабызбы, тура албайбызбы? Поляны ичинде эле кыйкыбай до конца сүйстөп болчу чыгармайлы, чабышайлы деп эле жүрдүк да. Ушул орто тууралуу айта турган болсок, көпчүлүктүн мындай өзүнүн күйөрмандары бар, коен аргымагы дагы силерге келип калган. Бул команданын атыбы? Бул командага келди, командага алынды. Ага чейин башка жактарда жүргөн. Бул атка көп эле команда кызыгып жүргөн негизи. Анан бизден чоң агаларыбыз алып, ушу команданын намысына жарасын деп анан кийин шефке жетекчиликтерге өткөрүп бериптир. Азыр эми толук түрдө команданын аты. Аргымак, негизи өзү команданын канча аты бар? Негизи команданын аты азыр 70% составтын. Анан арасында ошо башынан биз нөлдөн чыккандан баштап эле ат алып берип жүргөн байкелерибиз бар. Азыркыга чейин алып беришет. Азыр да составда ойноп атышат мисалы. Ошого бизде аттарыбыз көбүнчө эле балдардын өздөрүнүн командалык. Эми бул жерден бул жеңиш тууралуу айта турган болсок, албетте Жаныбек мырзанын дагы өзү бир чоң салымы бар. Силерди ушундай кылып, быйыл Жаныбек байкенин мындай айтканда тактикалары да бир өзгөчө болду окшойт, Мындай ушул мындай жакшы түшүнүп калгандай да, менимче 5-5тик оюндучу. Былтыр буга чейин дагы ким Ак Элбристи чемпион кылганда ошолордун баарын, теңемелердин баарын силерге алып келди окшойт. Ооба, эми бул мүмкүнчүлүк келет экен да. Ал киши себеп болду, аттарыбыз себеп болду, аттарыбыз буга чейинки бийиктикке караганда азыркы бийиктиктин аттары чынында күчтүү. Анан балдары деле жакшы, жер алгандары эми бир аз казанга салыштан кыйналып атышат. Эми убакыт өтүп, бир аз тажрыйба алмашкандан кийин ал жагын да өздөштүрөбүз деп ойлойм. Анан Жаныбек боюнча бул киши деле Көкбөрүдө бир 15 жылдан бери жүрөт. Алато командасында ойногон. Андан кийин өзгөн командасын канча жыл не кылып жүрүштү, алып жүрүштү. Көп кишиге караганда, лично мага караганда түшүнүгү деңгээли жакшы да. Оюнду ичинен да билет, сыртынан да билет. Аттарыбызды деле өзү карап атат.
тапта. Ал саяпкер дагы Саяпкерлик тартылып атат. негизи байкасак ушул бийиктиктин жеңиши Ошто туугандар үчүн мындай жакшы бир мотивация берди да, мындай. Ушул балдардан эле мисалы буга чейин Оштун командасы деп достук командасы аталып келген болсо анын 70-80% көбүнчөсү легионерлер болуп келген да. Анан силер бир башкача дем күч бере алдыңар да элдергечи. Анан ушундан улам бул мисалы 5-5ти дагы мындай өнүктүрүү боюнча алда бир ойлорду ойлоп көрдүңөрбү? Пландап көрдүңөрбү? Азыр Ошко ошо жаштардын оюнун өткөрөм деп пландап атышат. Азыр Руслан деген инибиз бар, Ош шаарында федерацияда президенти, жетекчиси. Ошол менен биригип азыр иш алып барабыз деп пландап атабыз. Ушул жакында эле эми өткөн жаштар турниринде өткөн ушундан бул иргелип чыккан балдар да. Ооба, ооба. Эми дагы ошентип бир оюн өткөрүп, дагы балдарды күчтүү алсак деген максатта оюн өткөрөбүз буюрса. Мүмкүн жалпы эле көк бөрүнүн өнүгүшүнө салым кошолу деп турушат ал кишилер. Быйыл мындай көрөрмандардан кандай сезимдер менен силерге мындай эме болду? Отдача болду мындай айткандачы. Кандай болду мындай? Ушундан тияка баргандан кийин айтышып атабы, болот экен го, ошону өзүбүз эле кылсак деген сыяктуулар. Эми бул биринчи лиганын алкагында биринчи жолу эле кубок барган окшойт. Анан кийин бизге чейинки командалар деле алып жүрсө керек. Анан биз үчүн жакшы эле болду, жаңылык эле болду. Анан кийин ошол сиз айткан сөздөрдү айтып атышат. Ушинтип ойносо болот экен го. Силер дагы чыккыла. Колдойбуз дегендер барбы? Ооба, колдоо көргөзүп. Колдоо көрсөткөндөр кандай болуп атат? Колдоо көрсөткөндөр жакшы эле болуп атат. Ошо кайсыл жагынан жардам керек деп эле азыр. Берсе жакшы. Негизи 5-5тин аттары дагы башкачараак да. Мисалы сиздер тарапта аттар дагы бул оюнда мындай көлөмдүү аттар менен чыктыңыздар да. Анан аттандоо маселеси кандай болуп атат? Аттандоодо бизде бир топ эле кыйынчылык өтүп атат. Бизден башка жакта мисалы Чүй, Талас, Көлдү деле алсак, Нарынды деле алсак, биз сыяктуу торпок чабышпайт алар. Мисалы алардын ар бир үйүндө ондай казанга чаба турган ат бар да. А бизде андай жок. Аябай эле кыйынчылык. Бизде ар бир үйдө торпокко чабылган ат бар да, мисалы. Торпокко десеңиз, мисалы любой үйдөн алып чыгып чапсаңыз болот. Жарайт. Анан могу казанга келгенде ал аттар жарабайт. Ал аттардын кыймылы кечирээк, көлөмдүү аттар, сиз айткандай. Ошого аттабаш кыйын эле болду. Бул жактан ошо өзүбүзгө алып берген агаларыбыз бар үчүн гана кыйналып атык деп ойлойм. Болбосо ошол жактан чогулуп келиш кыйыныраак болмок, Оштун өзүнө чогулуп келиш кыйын. Эми Оштон деле аттар чыкты. Бул жактан алып кеткен да баары бир. Бул жакта барып калган аттар. Анан четтен келген аттар. Анан кийин башка жак сыяктуу болуп, өзүнүн коросунан чыгып, андайлар жок. Ушул жаштарга бийиктик командасы ушул жеңиш менен мотивация бере алдыңарбы? Мындай короого ушул 5-5тин атынан деле байлап коеюн. Мисалы 10 атың турса ошонун бирөөсүн сиздерде мисалга Казан деле бир топ ойнуп калды, көп айылдарыңарда эме бар, Казан бар, Ошто Төлөкан ат майданында бар. Азыр ооба ошо жаштарга көп эле жаштарга үлгү болдук деп ойлойм. Могу жаштар чыгып, бул жактан жеңиш менен барганы көп эле баланы ойготтук деп ойлойм. Анан эми жаштарга дегенде эртең буюрса биз деле ата болсок, балабыз ушинтип 20га чыкканда улак тартып атса, ат алып беребиз да. Анан балаңыз 30га чыкканда улак тартып атса, ат алып бербейсиз да мисалы. Ооба. Ошого могу жаштарга жакшы эле болот экен. Бардык жактан колдоо болот экен. Ата энеси тарабынан, бир туугандары тарабынан чыгып ойно дейт экен да. Быйыл жаңылбасам ушул бийиктиктин курамындагы эң жаш оюнчу деп биринчи лигадан кубок алдыңар окшойт, Ушул жаштарда эми болбой эле баягы мындай жүрөк жашта, курчта, ушуларга эме болуп калбасын деп, анан команданын капитаны кылып сизди ушулардын бир тизгинин тартып турасызбы мындай? Андай эле бир ызчууга деле жакын эмес балдар. Айылдын балдары, жөнөкөй эле балдар.
бир нерсе кыла турган болсок кеңеш менен кылабыз. Биз бир командабыз. Чечилбей турган маселенебиз болбойт. Сүйлөшүп чечебиз деп балдардын өзүнө айтып турам. Анан кийин эми жетекчилик тараптан, Жаныбек тараптан мисалы урушуп, мындай кылбадың же мындай кыл десе деле, аларды ошентип не кылып турам, мындай сабырга чакырып турам. Эч нерсени ойлонбогула, силер оюнду кылгыла. Не болсо, бирдеке боло турган болсо сүйлөшүп, талкуулап чечебиз. Бул аламандан 5-5ке аралашып ушул жакка кызыгууңузга эмне түрткү болду? Бул жакта кичинемден эле бир аз кызыгат болчумун бул жака. Аламанга негизи кеч эле аралаштым. Негизи улакка деле ошо 2016-дан бери аралаштым да. Чем Аламанга аралашканга караганда, могу командалык оюнга, биринчи командалык оюнга келдим да. Күзүндө ошо Аламанга чыга баштадык да, анан уже жазда ошо келечек командасына кошулганбыз да. Бат эле убакта, мындай э? Бат эле убакта ага чейин спорттун башка түрүндө жүргөнбүз. Бул көкбөрүгө үйдөгүлөр чабат болчу, бир туугандар. Аламанлыгалар эле. Анан мен кызыкпайт болчумун. Атка болгон сүйүү бала кезден экен да. Атка болгон сүйүү майылда чоңойгондон кийин ат менен эле чоңойгонбуз. Жайлоого чыгып, жайлоодон барып, ал жактан жана биздин бала кезде эсимде бир мындай эшек улактардан башталат го. Сиздики кандай деле болуптур да? Жаш кезде чапканбыз бир аз биз деле. Эл катары эле айылда эшек улак, андан тайылак, анан уже аларга аралашпай калдым. Үйдөгүлөрдүн колдоосу кандай? Үйдөгүлөрдүн колдоосу аябай эле жакшы. Анткени үйдөгүлөрдүн баары түшүнөт. 8 бир тууганбыз. 5 ул, эң күчүүсү улардан эң күчүүсү менмин. Калганын сакелер экен э? Алар да улак тартышат бардыгы. Ошого колдоолору түз эле. Мисалга жана аганы көрүп ийин өсөт болуп, анан кээ бир эми ушундай эмелерди билебиз. Мындай үйүндө атайын сиз үчүн деп мындай агаларыңыздан ат даярдап бергендер барбы? Ооба, азыр ошондой эле болуп атат. Агаларым колуна киргизип, үйдө аттарды дайындап берип, барып минип эле улакка чыгып кетем да. Эч нерсе кылбайм. Эң кичүүсү болгондуктан э? Барып дайындабайм. Же бир мындай кашып деле токуп койбойм. Даярлап беришет, эми айда жылда бир баргангабы аябай эле колдоо көргөзүшөт. Ыраазымын бардыгына. Оокат жашоо турмуш Бишкекте. Ооба, биз Бишкекке жайгашып калганбыз. Бишкектебиз, бир туугандарым айылда. Сиз ошондон улам жана бат эле деп атпайсызбы? Раздольныйда ошол тегеректен улак чаап жүрүп, келечек командасына кошулдуңуз окшойт э? Эң биринчи улактарыңыз. Лейлек улак чабап. Же кандай болду? Анткени көбүнчөсү ошол тараптан келген да, ошол келечекке ошол убакта. Ооба, биз Акбатада чапчык. Акбатада э? Ошол жерге барып калдым. Ошол жерден чаап, анан кийин Кәрим ажы менен таанышып калдык. Ажыкан жакшы таанышты. Айбек Караев деген киши менен чогуу чапты. Айбек. Ошентип жүргөндөн кийин ошол жактан сунуштар түштү. Бир команда болуп чыккан атабыз. Ошол жерде Аламанда жүргөн балдар, жаш балдар. Анан чогулганбыз, негизи башында ошо Кәрим ажы чогулткан. Негизи бийиктик командасына мындай план боюнчабы же мындай Көкбөрүдө байкасак, капитандар жүрө берет экен да, бир 45 жашка чейинчи. Сизде деле жолу ушундай элеби мындай пландар? Же кандай болуп калат? Бирөө керек экен да, мындай айткандачы. Улуурактан жалаң жаштарды деле чыгарып көргөндөр командалар болгон да, бир аз эмерээк болуп калат экен да. Ошол план кандай алда? Бизде план качан ошо керегибиз тийбей калганда, капитан болуп поледа керегим жок болуп калганда, мен керегим кайсы жерде тийсин, ошол жерге барып турайын деген оюм бар. Анан быйыл деле ошо жаштар чыга эле деп атабыз деп сунуш кылганда, мен айттым. Эгер мен керек болсом барып турайын. Аттын үстүндө керек болсом ат менен турайын. Дал түбүндө суу кармап туруш керек болсо суу кармап турайын. Анан кийин не кылдык. Эми бул деле убакыттылуу эле нерсе. Бир күн болбосо бир күн Көкбөрүдө эле калат. Убакыт өтөт, жаш өтөт. Анан эми пока азыр буюрса Көкбөрүдө эле болобуз го. Кээ ушул аркаңыздан улакчы болот элем деп мындай жаш балдар ушундай келип атабы?
барбы? Жаш балдар бар, көп жылдан бери эле айтып келатышат. Аларды мүмкүнчүлүгү жараша, алардын өздөрүнүн дагы мындай өнөрүнө жараша алып келген балдарды алып келип атабыз. Бир-бирден мындай мүмкүнчүлүккө карап алып келип, алардын дагы талантын көрүп атабыз. Негизи ушул бийиктик командасыны болбой эле мындай жүрөккө жакын экен да, себеби дегенде сиз мындай теги башында түптөөчүлөрдөн бири экенсиз да. Анан капитандык милдет да азыр колуңузда. Негизи өзүңүздүн мындай азыркы позицияңыз мындай жарым коргоочу да, анан мынтип анан коргоого өтүп, мындай болуп кетет экен да. Байкап көрсөң, көбүнчөсү капитандын көбү эле коргоочу болуп калабы. Башында нападающий болгонбуз. Нападение кылып, анан уже жаш балдар көбөйгөндө кайсыл жагы слабый болсо ошол жагына жардам берейин деп калдым. Зачта слабый болсо или минген атыма карап зачтага жардам бере аламбы, нападенияга жардам бере аламбы. Эгер эки жакка тең боло турган болсо, ушундай жагдайга карап эле мүмкүнчүлүк келип калса жерден алып коймой, мүмкүнчүлүк келбесе бирөөсүн жаап коймой, хотя ошентип жүрөм анан кийин. Азыр эми зачтан аттары бир аз чоңоюп кетпеби, бийиктеп, бойлору бийик аттар бине башташты. Эми азыркы минген атым жерден бийик болгонго байланыштуу коргоочулук кылып атам. Анан эми может пас алып коем. Негизи бул 5-5 көкбөрү мындай чыгымды көрүп талап кылат да. Ошондон уламбы кээ бирде ойлоп кетем да. Ушул мисалы башка жактан командалардан карай турган болсок, мындай бир областтан 5-6 команда келет да. Оштон болсо былтыр эле бир аз жанданып барып, бирок кайра эле быйыл азайып кеткендер, баягы эле өзгөн. Андан тышкары Каракылжанын командасы бар эле, бир 2-3 эле команда келет да. Анан ушуну бир жайылтып, момундай кылып деп канча агаларыбыздын баары тең аракет кылып көрдү, бирок аягына чыкпай калышты да. Анан ушуну бир план коюп туруп, 5-6 жылдын ичинде ушундай кылам деп мындай ойлонуп көрдүңүз белеби? Ушул өзгөнгө же болбосо бир Ош областына ушундай бир салымын кошоюнчу депчи. Ал жөнүндө азырынча сүйлөшүүлөр гана жүрүп атат. Иш жүзүнө аша элек. Ошо алайлык агаларыбыз менен, Каракылжалык агаларыбыз менен сүйлөшүп, андай бир кеңешип туруп эле чыкпайлыбы, Ынтымакка келип эле чыкпайлыбы деген сөздөр жүрүп атат, бирок иш жүзүнө аша элек. Каракылжа өзүнчө чыгып жүрдү, Алай командасы өзүнчө чыгып жүрдү, ошол эле тушта өзгөн өзүнчө чыгып жүрдү. Анан уже азыр эми ошо биригип эле чыга турган убакыт келди деп ойлойм. Себеби андай кылып да көрдүк да. Баарыңар биригиппи? Жок, мындай бири-биринен чыгып көрүп, бири-биринен чыгып да көрдүм. Алай чыкты, Каракылжа чыкты, өзгөн чыкты. Эми алардын башын кантип бириктириш чынында кыйын болуш керек деп ойлойм. Негизи бирок айтайын деген, ушул силер көрсөтө алдыңар да. Мына ушундай кылып, мына жаштарды эле алып келип, мындай бир биринчи лиганын чемпиону болсо болот экен депчи, мындай. Ошондон кийинки анан сиз айткандай башка командалардын бирөөсү дагы кубок алып бара алган жок да эми ошол. Бирок жеңүүчү болбой эле баардык жерде ушу кубок менен эсептелет экен да. Бирок алар деле алып жүрүшкөн. Мисалы Алай чемпион болгон. Бирок алардыкы негедир биздикине караганда бир аз башкачараак болгон да. Анан уже биздики может достук оюндан четтетилип калганга мондай элге сиңип кетти деп ойлойм. Ошондой жагы бар деппи? А болбосо чынында Алай деле алган. Нарында чемпион болуп кеткен. Ооба. Баткенде чемпион болушкан. Биринчи лиганы, Же алар район болуп биз областтын атынан чыкканга ушундай болдубу? Мындай карай турган болсок, көбүнчөсү жигиттер өзгөндөн, азыркы курамда. Өзгөндөн азыр 5 болобуз, 4 болобуз. 4 боласыздар. Алайдан бар, Каракылжадан бар, Кара Суудан бар. Анан башында бул негизи молодежьго топтолуп атышканда ар бир райондон кылып алышкан эки-экиден. Нокоттун балдары бар болчу. Өзгөн көбөйүп кетти анан аягында. Аягында ошо бирөөсүнүн жагдай тура келбей калды, ошентип келбей туруп
терилип келип анан уже өзүнөн көбүрөөк болуп калдык. Негизи байкасак ушул район аралык турнирлер болсо деле көбүнчөсүн ушул мындай сиздер өзгөн тарапта ушу 5-5ти көбүрөөк ойногондуктанбы мындай финалдык беттешүүлөр ушундай нерселер көбүрөөк орун алат да. Ошон үчүн биз дагы учурдан пайдаланып биздин жалпы досторубузду ошол жактагы мындай ушул жакка келип мындай карай турган болсок эми бул мындай эрежеси бар оюн болуп атат да болбой эле. Анан ушул жакка көбүрөөк мындай басым жасасак деген. Мен мисалы быйыл мага эле эмес мындай башкалардын баарына тең эле ушу бийиктик командасы аябай бир мотивация берди да. Мындай мен ушунчалык жүрөгүм жылды. Биринчиден баягы таласка барганда жылган, көрсө ушундай кылып койсо болот экен го деп, андан кийин момун да аябай жакшы болду да. Эми келечекте деле Кудай буйруса ушул бир ортого бир жакшы ат алып, дагы бир 2-3 жаштан атым күчтөсө эле бийиктик күчтөнүп кетчүдөй болуп атат да. Ушу силердин деле кемчилигиңер ушул эле болуп атабы деп ойлойсуңарбы? Ооба, эми азыр дагы бир ортого ат алып, сиз айткандай дагы күчтөнсөк деп ойлоп атабыз. Азыр уже изденип баштадык. Кандай ат керек, кайсы аттар бош. Ошого карап аракет кылып баштадык. Буюрса 9-майга бир жакшы состав менен чыгабыз, жакшы аттар менен чыгабыз деп ойлойм да. Bundan daha жакшы болушка аракет кылып аттарды издеп баштадык. Сиз айткандай ушундай кылып эле чыксак болот экен го деген нелер ойгонду. Колдошуулар көбөйдү буюрса. Буга чейин колдоп жүргөн байкелерибиз аттарды алып берип атышат. Эмне керек болсо карап алгыла деп азыр колдошуулар өсүп турушат. Колдоо көрсөтүш үчүн бийиктик командага эмне кылыш керек ошондо? Азыр бийиктик командага ошол сөзү өзү эле жетип атат. Азаматсыңар деген эле жетип атабы? Азаматсыңар. Не кызмат болсо айткыла деген сөзүн өзү эле жетип атат. Жанагычы негизи өзү утканда мындай эл көтөрөт да. Анан утуп калсаң жер көтөрөт деп коет го. Анан азыр могу утушта болуп эле ушул эйфория болуп аткан жокпу? Жок, биз буга чейин утулуп да көргөнбүз. Утуп да көрүп атабыз. Эми бардыгы алдыда азыр эми высший лиганы утканыбызда анда башка нерсе болчу да. Азыр биринчи лига болгонго анчейин деле эмне жок. Буюрса ал жакты утканда анан көрөбүз. Быйыл 9-май ушул 6 командадан турат деп атат да. Ошонун бири болуп бийиктик кирип калса, мындай ойлоп көрсөңөр, жана дөбөш алар менен ойнойт экенсиңер да. Балдарды психологически мындай даярдаш керек да ошого дагычы. Ошол жерде эме болуп калбаш үчүн, Кудай буйруса ошол жаңыр дагы жакшы мындай ишке ашат деген ойдомун. Силерге буйруса үмүтүбүз аябай чоң. Билбейм, эми жана кээ бир учурда балдар болот да мындай канча эме кылбасын, аракет кылбасын, тияктан алып келбесин, бияктан алып келбесин, бирок жыйынтык жок болуп калат да. Силер болсо ушул жерден чыгып, мен ойлойм капитан катары дагы сиз мындай ийгиликтүү капитан болуп алдыңыз окшойт да. Негизи оюнда капитандын жоопкерчилиги кандай экен? Ал жагын алсак, жоопкерчилик утканда көтөрүштү билсең, утулганда көтөрүштү билсең, анан калганы бир аз жеңил эле. Ошол жерден эле кыйналасың. Утулса деле кыйналасың. Уткан эми ал башка экен. Утулганда бир аз жоопкерчиликти өзүң аябай эле күнөөлүү сезет экенсиң. Себеби ар бир нерсени ошо көбүнчө эле биз кеңешип кылабыз. Ошондо бул жагы бир нерсени чечерден алдын дагы, бирөөгө макулдук берерден алдын дагы ошо арка жагын ойлойт экенсиң да. Эртең бул результат бербей калса кандай болобу? Анан ошого карап бир аз кыйын болот экен ал жагы. Азыр жакшы да. Быйыл бийиктиктин балдарынын арасында контракт алгандар болдубу? Жок. Быйыл контракт алган эч ким болбоду. Намыс үчүн. Намыс үчүн. Сиз баш болуп. Ооба. Баарыбыз эле эч ким контракт алган жок. Эми оштун намысы деп чыгып тургандан кийин контракт сурасак болбой калат. Ушул кооптонбойсуңарбы, ушул балдарыбыз чоңоюп кетип, анан момундай депчи. Бир башка жака контракт алып кийин момунтуп кетет деп мындай эме болбойбу? Мындай ичте ойгу туйгу болбойбу? Жок, эми биз экинчи лигада болуп туруп биринчи лигага сураса же высший лигага сураса балдарыбызды. Анан эми биз үчүн деле сыймык болот. Биз деле өсүп, ушул бала ушул жака кетти деген
Анан андай болсо же колдо эле көргөзмөкпүз. Анан эми азыр өзүбүз высший лига каттанганы туруп кайсыл жакка барышы мүмкүн да. Ал жагын ойлонбой элебиз, балдар менен сүйлөшүп келишип койгонбуз. Буюрса ушул жакта эле болушат го. Деген бир жылы мындай чыга калып, вышкага чыгып, анан ошол убакта деле мындай легионерлериңер деле көп болчу ошол убактачы. Кайра мындай келдик, могу мындай вышкага жок дегенде калып калабыз деп талпынып буюрса аракет кылып чыгасыз да, мындай карай турган болсоңор, башкалар деле силердей эле команда экен, мындай ойлоп көрсөкчү, Анан буюрса ошол тилегибиз ишке ашсын. Мен Сейитказы досума дагы ийгиликтерди каалайбыз. Себеби дегенде силерди мындай билбейм, силердин жаныңардан мактайбы, мактабайбы, бирок бизге мындай сезими башкача да, силерге болгон сезимичи. Силерге деле жетекчиликтен ушундай көрсөтөбү? Бизге жетекчилик тараптан аябай эле жакшы мамиле кылышат. Буга чейин бир жолу дагы сиз бизге барган эмеспиз. Бир нерсе батырган болсок, өзү чечип, же мен өзүм чечип, андай деген жок. Келишип эле жашоодо агайын болсок, ал жакта деле агайынбыз. Бири-бирибизге туура эле түшүнүү менен мамиле кылабыз. Анда урматтуу достор, биз Аскат келинибиз менен ушинтип бир жакшы маек кылдык. Кудай буюрса бул башталыш болсун. Кийинкиде маекке келгенде өткөндө айтпадым беле дей тургандай, Кудай буюрса биз ушул жерде калабыз, ушундай бир чемпион болобуз деген бир дух менен келиңиздер. Себеби дегенде мындай көрүнүп турат да силердечи, мындай аракет бар экенин, башка бар экенин, өзүңөрдүн аркаңардан дагы жакшы балдарды чыгарып, ийгиликтерге жетишиңерге мен аябай тилектешмин. Чындап мен 2025-жылы ушу жаштар чемпионатынан кийин бийиктик командасына болгон усый урматы мындай бийиктеп калды да. Ошол сыңарын эле биздин көрөрмандардын арасынан дагы көбү мындай сиз жогоруда айткандай жана мындай колдоо көрсөтүп атат. Ошол колдоолордун баары болуп, жараткандын колдоосу менен эң башкысы кийинки турнирлерге буюрса ийгиликтерди каалайбыз. Сизге рахмат, жакшы маек кылып бергениңизге.